Assalamu alaikum урматтуу YouTube каналыбыздын көрүүчүлөрү. Подписаться деген кнопканы басып, оң жак жагындагы коңгурочону басып жана лайк басып, видеону таратып коюңуздар. Бүгүн мен түз эфирде уят болгон инсандардын сиздерге видео роликтерин топтодум. Анда эмесе тамаша кылсаңыздар болот. Түз эфирде канчалаган ыңгайсыздыктар орунталып турат. Бирөөлөр уятка калат, ал эми башка бирөөлөр элдин көзүнчө ыңгайсыз абалда калат. Эң кызыктуусу анын баарын көрүүчүлөр тамашалап көрүп отурат. Келиңиздер, баардыгыбыз ушундай акыбалдарды бирге көрөлү. Мен мына журналист кызды өтө катуу аяп турамын. Мотоцикл айдаган жигит кызды аябай балчыкка батырып кетти. Журналисттер кез келген нерсеге даяр туруусу керек. Дал мына журналист сыяктуу камера жыгылып калганда билдирбестен кооз бийлеп кетти. Кесиптештерим көңүлдүү болсо күнүң кызыктуу болуп өтөт. Ал эми бийчи болсо андан да керемет. Бул алып баруучу азыр мен сиздерге керемет зат көрсөтөмүн деди. Колундагы микрофонун алып Сурнайга жакындатканда микрофон ичине түшүп кетти. Теле алып баруучуга тоскоолдук кылган карапайым калк. Бул кочкордун аты оператордон ала албай жүргөн кандай кеги бар? Операторго жумуш кылдыртпады. Астың эмес, үстүңө кийип алганың маанилүү. Бул жигиттин дал ушул уран менен жумуш кылгандыгы көрүнүп калды. Эфирде баары кызык, ал эми эфирден сырткарычы? Бул адам студияга кийип келген бут кийими менен мактанамын деп ордунан оңбой жыгылды. Мактанчаактыктын аягы ушундай болот. Бирок достор, караңыздарчы, эмнеге бул адам аял адамдын бут кийимин кийип алган? Оператордун керемет тамашасынын аркасында алып баруучуну бир канча секундтун ичинде көбөйтүп жиберди. Эми бир эмес бир канча журналист аба ырайын айтып бере турган болот. Өзү да байкабай калды. Ал эми мына кыз да байкабай калды. Чынында кып-кызыл уяттын астында калды. Бул жирафтын журналисттик катуу жакшы көрүп калгандыгы ушунчалык болду. Анын жанынан эч эле кеткиси келбеди. Башында айттым го, кез келген нерсеге даяр болуу керек. Бул журналист бирөөнүн бир күн бою иштей турган затын бир паста сындырып койду. Балаңызды өзүңүз менен жумушка алып келүү эң ката чечим. Бул журналисттин баласы апасына эфир убагында эч пайда берген жок. Негизи баары жакшы болот. Артабы фон баарын бузду. Япониялык телешоулордун биринде болгон окуя. Бул журналист болсо аба ырайын айтып жаткан эле. Бир кезде камера башка жакка кошулуп кеткенде алдынан карга чыкты. Эгерде сиздерге видеоролик жаккан болсо, албетте комментарийге өз оюңузду жазып коюңуз. Дагы да ушундай видеороликтерди чыгышын кааласаңыз плюс белгисин жазып коюңуз. Эгерде жакпай турган болсо мындай видеоролик, минус белгисин жазып коюңуз. Сак саламатта калыңыздар.